Сонун шоу программасын алдыга карай улантабыз. Жогоруда айтканда, биздин экинчи коногубуздагы биздин куттуу студиябызда орун алып турган чагы. Ооба, өзүңүздөр жогоруда кыскача анонс койгу болгондон кийин эле билип турсаңыздар керек, өзүнүн келечектеги сонун бир клиент презентациялоо үчүн бизде жашырчы Рыскелди Сатыбалдиев конокко келип калган учур кутман кечиңиз менен. Саламатсыздар. Кандайсыз, жакшысызбы? Сонун. Акыры кең дүйнө клибине дагы жеттик. Эми да ушул мүнөттөр сиздин мүнөтүңүз, кең дүйнө жөнүндө айтып бериңизчи, келиңиз. Презентация алып кетиңиз клибиңизде. Бул чыгарманы негизи ошол Канке эже экөөбүз ырдаган чыгармадан биринчи санатырынан биринчи тартылыш керек болчу. Анан бир аз убакыт болбой, негизи эле мындай каражат жагы болбой, ошо менен тартылбай турган. Ал учурда деле өзүңүз жалгыз эле ырдайт белеңиз, же экөөңүздөр? Өзүңүз эле кең дүйнөнү өзүм жалгыз ырдамакмын. Буга чейинки санатыры, анан кең дүйнөнүн клибин биз жогоруда өзүбүз көрдүк, анан бир аз окшоштуктар бар экен. Анан кийин сизде баягы атайын сценарий менен клиптерди тартуу алдыда ойлор барбы? Же сиздин кандай десек, тематикаңыз ушундай, стилиңиз өзүңүз? Стилиңизди таап алдыңызбы же? Жок, негизи болот, буюрса. Анан эми колдон келгенин кылып атабыз, буюрса, анан элге жагат деген ойдобуз. Ошо айткандай биринчи санатырынан биринчи чыгыш керек болчу, бирок ар нерсенин өзүнүн убакыт сааты бар экен. Убакыт сааты эми келип туруп, буюрса эми чыгып атат. Ооба, анда эмес, урматтуу теле көрүүчүм, дароо эле да ушул кең дүйнө деп айтып жатабыз. Клибине назар салалычы, санатырынан кандай айырмасы бар, окшоштуктар бар деп жатабыз. Келиңиздер, бирге назар буралы. Жатқан ей жем дүйнө, бирөө тартса бул кайгыда, бирөө көрдү жер калды. Жаратканың бар болсо бул дүйнөнү барына теңий кылмайбы. Бар дүйнө, бирөөлөргө тар дүйнө, вакыт конгон адамга ушул дүйнө шаң дүйнө, сүйгөнүнө жетпегенге чиркин дүйнө, зар дүйнө. Күйүп күл болом, ичи тарды көргөндө, көрсөм күйүп күл болом, жакшы адамды бир арам, жер алдына көнгөндө. Кадамдар арабыздан жок болсун, ичи бузу карамдар. Ач көз акмак,